Саламатсыздарбы, акыркы мүнөттөргө алынган жаңылыктар топтому. Мамлекетке 1 миллион 700 миң доллар зыян келтирген коррупциялык схема аныкталды. Кухнянын ээси квартираны сатпайм деп жатат дейт Сыймык Жапыкеев. Эркин күрөш боюнча дүйнө чемпиону Улукбек Жолдошбеков үйлөндү. Мына ушул жана башка күндүн маанилүү жаңылыктары алдыдагы мүнөттөрдө толугу менен болмокчу. Сыймык Жапыкеев кухнянын ээси квартираны сатпайм, бошот деп жатат. Кухнянын ээси квартираны сатпайм деп жатат. Бул тууралуу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын төрагасы Сыймык Жапыкеев Facebook баракчасына жазды. Ал жалпы катталуучуларынан кеңеш сурап кайрылган. Кухнядагы газдын фирмасын карасам аба экен. Кухнянын ээси квартираны сатпайм, балам Дубайдан келатат, өзү жашайм деп жатат. Квартираны бошот дейт. Такыр сатпайм дейт. Достор, кандай кылайын деп Жапыкеев жазган. Булак кабарлар KG. Камчыбек Ташиевдин уулу Испаниянын жогорку лигасына ойноого чакыруу алды. Саясатчы Камчыбек Ташиевдин уулу Испаниянын жогорку лигасында ойногон командага чакыруу алды. Бул тууралуу Ташиев Facebook социалдык баракчасы аркылуу билдирди. Маалыматка ылайык, анын кичүү уулу 15 жашар Эмир Ханга Испаниянын жогорку лигасында ойногон Леванте футболдук клубунан кароодон өтүү үчүн чакыруу келген. Буга чейин Италиянын Серия Б 2 лигасындагы Перужда командасынын курамында ойноп жаткан. Булак чындык KG. Шаардык сот Атамбаевди абакта кармоо чечимин күчүндө калтырды. 4 январда Бишкек шаардык соту Алмазбек Атамбаевди абакта калтыруу тууралуу райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу мурдагы президенттин адвокаты Замир Жошев билдирди. Жактоочу Батукаев боюнча Атамбаевга чыккан өкүм жокко чыккандан кийин ал үй камагына чыгышы керектигин айтат. 7 декабрда 1 май райондук сотунун судьясы жактоочулардын катышуусуз Атамбаевди УКМКнын абагында кармоо боюнча чечим чыгарган. Биз райондук соттун чечимине каршы шаардык сотко даттанганбыз. Бирок бүгүн шаардык сот мурдагы чечимди күчүндө калтырып койду, деди Жошев. Жактоочу ошондой эле Атамбаев жаңы жылдын алдында ден соолугу начарлап, номер 47 абакка которулганын кошумчалады. Булак Спутник KG. Дүйнө чемпиону Улукбек Жолдошбеков үйлөндү. Эркин күрөш боюнча дүйнө чемпиону Улукбек Жолдошбековдун үйлөнгөнүн жакын санаалаштары билдирди. Спортчу өзү да Instagram баракчасындагы сторис бөлүмүнө күйөө бала даяр деп жазган. 2 жаштын тоюндагы кадрларды спорт дүйнөсүнүн өкүлдөрү жүктөп жатат. Жубайынын аты Мунара Жуманазарова экенин белгилүү болду. Улукбек Жолдошбеков 2019 жылы Туркияда өткөн Tactic Cup эл аралык мелдешин утуп, ошондой эле 23 жашка чейинки спортчулар арасында Азия жана дүйнө чемпиондугунда 1-орунду ээлеп алтын медаль тагынган. Ал эми 2020 жылдын февраль айында Индияда өткөн чоңдор арасындагы Азия чемпиондугун жеңип алган. Балбандын былтыр Сербияда өткөн дүйнө кубогунда атааңдашын өзүнүн үстүнөн ашыра чимирлеп чапканын дүйнөлүк күрөш уюму мелдештин мыкты ыкмасы деп баалаган. Булак Спутник KG. Дүйнөлүк рейтингде абанын булганышы боюнча Бишкек 1-орунда турат. Дүйнөнүн ири шаарларынын аба сапатынын рейтингинде Бишкек кайрадан 1-орунда турат. Эртең мененки саат 9:30 шаардын статусу кооптуу деп белгиленет. Вебсайттын маалыматы боюнча абанын сапатынын индекси 382. Төмөнкү картада ошондой эле борбордун ар кайсы аймактарында орточо аба катмары көрсөтүлгөн. Ал саат сайын жаңыланып турат. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги да сенсор орнотту. Маалымат саат сайын жаңыланып турат. Саат 9:00 дипломатиялык өкүлчүлүктүн аймагында абанын сапатынын индекси 160. Белгилей кетсек, абанын сапатынын индекси ден соолукка кооптуу деңгээлдин жогорулап жаткандыгын көрсөткөн 6 категорияга бөлүнөт. Ал 300дөн жогору болсо, ал абанын зыяндуу сапатын көрсөтөт. Ал эми 50дөн төмөн болсо, абанын сапаты жакшы дегенди билдирет. Булак чындык KG. Мамлекетке 1 миллион 700 миң доллар зыян келтирген коррупциялык схема аныкталды. Башкы прокуратура Кыргызстандын транспорт прокуратурасы менен биргеликте чет өлкөлүк компанияга Манас менеджмент компания жактын жооптуу адамдары тарабынан эл аралык авиакаттамдарда жүк ташуу үчүн жеңилдиктерди берүүнүн туруктуу схемасын аныкташты. Бул тууралуу 30 декабрда башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Манас менеджмент компания ЖАК менен
чет өлкөлүк ГЭ компаниясынын ортосунда эл аралык каттамдарда жүк ташуу боюнча кызматтарды көрсөтүү жөнүндө келишимге кол коюлганы аныкталды. Манас менеджмент компания жактын жооптуу адамдары тарабынан келишим түзүлгөн компаниянын эл аралык каттамдарды аткарган аба кемелеринин жүк ташуусу үчүн 1 тоннага $60 өлчөмүндө мыйзамсыз жеңилдетилген тариф каралган. Ал эми ушул сыяктуу кызматтарды көрсөткөн башка компанияларга тарифтин баасы 1 тоннага €95 болгон. Чет элдик компанияга мыйзамсыз жеңилдиктерди берүүнүн натыйжасында Манас эл аралык аэропорту 2018 жылдын 1 январынан 2020 жылдын ноябрына чейинки мезгилде $1,789,726 же $139,598,681 сом киреше түшпөй калган. Текшерүүнүн жыйынтыгында Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун жана анын туунду Манас менеджмент компаниясынын жооптуу адамдарынын аракеттеринде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 233 беренесинин коммерциялык же башка уюмдагы ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш белгилери бар экендигин эске алуу менен бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Булак Ринг KG. Камчыбек Ташиев соттордун айыбын ачууда. Алдыда дагы канча акулалар бар. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев соттордун айыбын ачып, $100,000 джиптерде жүрөөрүн, Хансарайларда жашай турганын айтты. Карапайым калк тишинин кирин соруп жашап жатканда бул көрүнүш кандай? Анан калса, алардын шубасы $5,000, өтүгү $1,000 экенин да жашырган жок. Соттордун адилетсиз, мыйзамсыз чечимдерди чыгарышканы пара алууга байланыштуубу? Деги эле Ташиев тоңгон музду жаралабы же ириген системанын курмандыгы болобу деген суроол узаттык. Бул жолу элге таанымал жактоочу Канат Хасанов жооп берди. Эми ачыгын айтыш керек, көптөгөн жактоочулардын жана сот системасындагы катардагы кызматкерлердин байкоосунда судьялар чындап эле Камчыбек Ташиев айткандай, бери дегенде $50,000 машина минип жүрүшөт. Жашаган жерлери 2-3 кабаттуу чоң Хансарайда же бардык шарттары менен кымбат пәтерлерде күн кечиришет. Балдары чет өлкөлөрдө же бизде карапайым үй-бүлө баш багалбаган жогорку окуу жайларда окушат. Бул боюнча бир кезде коомчулукка жар салып, булар мындай акчаны кайдан табышат, эмне үчүн булардын жашоолору майталкан деп жазып айтып чыккан. Боюнча жакында эле УКМК төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич чара көрүп баштаганы көзгө көрүндү. Менимче, эгер ушул теп менен алдыны көздөй кетип отурса, коррупция менен шугулданган бир канча сотторду камакка алчусун камакка алып, кустурчусун кустурат. Ошону менен бирге сот системасында алдыга жылыш болот деген үмүттөмүн. Муну эмнеге ишенимдүү айтып жатам? Өз көзүм менен көрүп, мындай иштерге аралашып жүрөм. Реалдуу акулаларды кармап жатат. Булак Азия Ньюс кесте.